Mına sizlerge Amerika. Ben mындай kontener жүктөп келгем да. Kontener жүктөп келсем мындай болотонун ортосунан өткөрөт экен. Анал жакта да бир трак келди. Жолу жаман экен. Мына жерге жол бошоттум буга. Мына кырлуу таштарды кара баллонду кесиптен элечи. Мына трак өтүп барат атасы. Эптеле жол кылып коюптур демеке. Эптеле жол кылып коюптур. Биз ал жака өтүп барышыбыз керек. Алар тыркып, бир трак жол бошотту. Азыр мен аркага берип, ушул жака салышым керек. Ана силерге Америка. Америкада таптаза эле бардыгы эле таптаза жолдор эмес да. Ушуна жерлер дагы бар. Азыр эми трак аркага берели. Аркага айдап туруп, айдады маңгыралы. Бул жерге трак менен кирип кетейин дейсиң, батып кетет экенсиң. Барын чечтим. Өткөндө бир комментарийни окуп калдым, кандай жүрөт экен деп көрүп турсам, аягында көрсөтпөй койдуңуз депчи. Бул кичинекей кар экен да, мына үстүндө жүрөт. Төрт жагынан жынжыр менен байлап туруп, анан мындай кылып туруп жүргөн адат да. Мындай кичинекей экен. Эрки чоң каралар ортосунан көтөрүп, астына поддон коюп салып туруп эле көтөрүп алышат. Бул жер ушундай кичинекей тар жер экен да. Жаңы эле курулуп атат окшойт, бирдеме салып атыптыр бул жергечи. Мына ал жакта мындай бабкет беле ошо турат. Бу токой лестин ортосуна эле ушундай не кылып атты. Мына ал жерде нефтекача дейт атат. Может, ошонун ишканасын ушул жака салып атабы? Айтор ушундай жагдай турганда. Мына жерде контейнер алып келип тизип атышты. Мен мына жака кирдим, аркасы менен бердим. Булар азыр көтөргөндөн кийин мен алдыга айдап кетип калам мына жака. Мына жакта жана трак күтүп турат мени. Илгери бар экен, жок экен деген жомокту кылсаңар ошондой эле. Мен да комментарийлерди окусам, ушуна суроолор болуп атат да, качан келдиң, кантип келдиң, канча акча кетти деген. Азыр канча акча таап атасың? Мен ошону мында чекеден бираз кыскача кылып жооп берейин. Мен 4 балам бар. Өзүм Оштондон, Өзгөндөн. Анча-мынча Баткенден болом, Өзгөндөн деп кетсем, эркилери түз кабыл алып алышып. Баткенде Өзгөн жокко кошко карайт деп. Министр кошуп жүрген, укпай калышкан ошо айталар. Бир министр кошуп жүрген бизде Баткенге. Ошону мейли, ал башка. Ошо Өзгөндөн болом. 4 балабыз бар. Анан февралдын 28-ине билет алганбыз. Москва, Стамбул, Мехикодон Канкундан Тихуанага. Февралдын 28-ине билет алып койсок, алдын ала 24-күндө уруш башталып кетип, Украина менен Россия. Анан Аэрофлот отмена болуп кетти. Мен билетти алганда 6,5 миңге алган элем Москвадан, 6,5 миңге. Эми билет отмена болуп кеткенден кийин башка билет алып, биз кайра возврат акчаны алып, башка билет алганга чейин 2 ай убакыт кетип калды. Билеттер кымбаттап кетти. Анан мен бираз акчага алданып калдым. Бирөө билет алып берем дегенден, билесиңер, силер деле билетке акча которосуңар го. Ошондо ал билеттин акчасын которуп койсом, ал билетти алып берди, жазып берди. Кийин экинчи билет бар го, возврат билет. Обратный билет. Ошо обратный билет фальшивый жасап коюптур дагы, акчасын жеп коюптур. Анан эми ал бизде учуп кетсе, кийин возврат билетин түшпөй калды деп коем дегенби же айтор. Ушундай болуптур да. Анан самолеттор 28-inde отмен болуп кеткенден
алып биз билетибизди возврат кылып, же болбосо бөлөк күнгө жылгырайлы десек, силердин бир тарапка эле билетиңер бар экен, экинчи тарапка билет албапсыңар деп. Биз билетти жөнөтсөк, ал билет паршуу экен. Кыскасы баягы билет алганда дагы ортомчуларга ишенбейле. Анан учпай калдык. Анан берки мен акчаны бер дей баштадым. Акчаны иштетип деп. Акчаны бербей, ал Стамбулда экен. Анан мен кийин баягы уруш башталып кеткенде границадан чыгыш дагы бир аз кооптуу болуп калганына байланыштуу мен Москвадан Ошко учтум, Оштон Стамбулга учтум. Стамбулга учуп барып, ал баланы таап, жолугуп, үйүндө бир жума жашап, ага билет алдырдым. Бирок билет алдырганда мен Стамбулдан Мехико, Канкунга чейин билет алдым. Бир эле билет. Обратнасы менен 12.300 бирдеме. Карагыла ортодо $6.000 кымбаттап кетти. Мен 4 балам менен. Анан мен бир ай жүрдүм Стамбулда. Билетти дагы мен алдын ала алып койдум. Алдын ала билетти алып койдум. Арзаныраак болсун деп. Срочно алсам 14-15 миң. Ошондой болуп кымбат болуп кетти. Анан кыскасы унутуп калдым. Арадан мен келгениме 1,5 жыл болду. Анча-мынча жаңылып калышым да мүмкүн. Кыскасы билетти күтүп бир ай Стамбулда жүрдүм. Биз учушубузга майдын 18-ine alıngan bilet. 18 майга 4 gün kalganda gelinçegim 4 balam менен Москвадан Стамбулга учуп келди. Стамбулда 4 gün турдук. Стамбулдан 18-inde Мехикого учтук. Мехикого 12,5 saat, 13 saat uçtuk. Al жерде 1,5 saat остановка болду технический. Андан кийин ал жерде жүрүп калып чыгарган кайра чыгарып. Андан Канкунга учтук. Канкунга 1,5-2 saatта учуп бардым. Канкун деген ошол Мексиканский заливдин жээгинде жайгашкан крупный шаар экен. Ошол жака учуп барып, ал жакта 5 gün эс алдык. Жолдо отурганда бизге катар месте алдык. Мен 2 балам менен аркада, мен келинчегим, бир кызым, бир балам менен алдыңкы местеде отурдук. Биз өзүн эгизип эң самолеттин куйругуна отуруп калдык десем болот да. Бизден кийин 2 местадан кийин места түгөт туалет болот. Ана мен балдарыма айттым. Чамадан, рюкзактарыбыздын бардыгын багажга берип койгонбуз. Баягы самолет токтогондо эле аралап туруп эртерээк өтүп кетпесең, кийин аркада калгандарды ушундай кармап калат экен, калтырып коет экен, жөнөтүлөт экен деген сөздөрдү угуп, анан кылдык. Балдарыма айтып койдум. Анан самолет токтоп элдер туруп чамадандарын ала баштаганда эле биз уже самолеттин жарымына жетип калдык. Жарымдан өтүп калдык. Анан самолеттин эшигин ачканда адамдар жүрүп баштады. Кийин жанагы страп деп коелу, тап деп коелу, эмне деп коет эле жанагы. Ушул коридор менен кичине подъёмраак экен, ал жерде жана чоң кишилер, аялдар акырын басып калганда биз аралап эле балдарым менен алдыга өтүп кеттик. Мындайча айтканда биздин Канкунга барганда Турциядан келдиңерби, туркишпи, бул жака деп бизди бөлө баштады. Ошондо жаңы ачылган окошкага туш келип калдым. Аял кишиге туш келсең көп нерсени сурайт, эркек кишиге туш келиш керек деген ушундай дагы сөздөр бар эле. Анан биз алдыңда бир бала турду эле, ошол баладан кийин окошкага барам деп турсам, бир жаңы окошка ачылып калды дагы мени чакырып атат. Кел деп. Мен укпамышка салып турсам, деп чакырып калды. Анан бар эмге пешене кудайдан. Анан мен Стамбулда балдарыма машина алып берип койгом, оюнчак машина. Алар болсо залда ойноп жүрөт. Эчтекеден кабар жок. Биз кыжалатпыз. Анан кийин карады, мен паспортум уже толоюн деп калган. Мексикага электронный виза алганбыз. Обратный билетибиз бар. Миграционный карта толтурганбыз.
бұрын отель бар, бардық маршрут бар, қай рейс алабыз, қандай қылабыз, бардығын тақта дайындап алғанбыз, сұрағанды эле беребиз деп. Бирок алардын барын сұраған жоқ, миграционный картаны сұрады, обратно билетти да ошо кошуп берип койдум, ошондо көрүп туруп эле үн чыккан жок, дагы бардығын биретте алып туруп, анан кийин мен паспортторуму бардығын мындай барактарын карады, аябай көп печаттар айтпай качкан, анан штампты басканда эле Кудайга шүгүр дедик. Балдарым бардығына басты, анан өттүп багаждарды алып, күн ысык, эшикке чыгып анан неге бардык? Гостиницага бардык. Барсак ал гостиница жакпай калды, биз бирон кылып койдук. Мындай алдында магазин жогораак, мындай 2 этажлы, мындай бир жупунураак гостиница экен да. Анан башка жака барайлы деп биз бирон эле кылып койгонбуз, акчасын төлөгөн эмеспиз. Анан бөлөк жака базарчык бар, магазин бар, ушундай бир неге бардык. Жанында кафелер бар экен, 5 этажлык болгон, алдында бассейни бар. Ушундай гостиницага барып, балдарыма өзүнчө бөлмө, өзүбүзгө бөлмө алдык. Учуп келип чарчадык. Тамактандык, дагы жатып салдык. Эртең менен 6-да турсам, балдарым канасын карап коеюн деп бөлмөсүн карасам, жок. Анан кайда кетип калды булар деп. Чыксам, крышасында дагы бассейн бар, ал жакта жок. Подвалында бассейн бар экен, ошол жакта чөмүлүп жүрүшүп. Анан үйгө келдик, кайра кийинип алып, анан тамактанып барып үйгө бардык, пляжга эс алдык 5 күн. Анан кийин Канкундан Тихуана деген ошо границадагы жана шаарга учпелик билетти $3,500 алды. Көпчүлүгү обратно билетти албай эле бирон кылып коюп өткөн, бирок аны токус кайтарып жүрсө, ушунча келип алгандан кийин палева болуп калбасын деп аны деле алып койдук. Обратно билетти возвраты жок экен. Туда обратно билетти $3,500 алдык. Мексикада жаш балдарга мындай азыраак төлөө деген жок экен, бардыгына чоңдой эле алдык. Ошон үчүн 6 адамга ошончо болуп кетти. Анан эртеле аэропортко келдик. Аэропортко келип не кылдык? Отурдук, 3 саат, 4 саат. Аэропорт кичинекей болгон аэропорт, ал жерде күтүп отуруп, анан кийин ачылганда барып багаж тапшырып Тихуанага учуп келдик. Тихуанага учуп келгенде бир инвалид коляскада отурат, баягы мигранттарды мындайча айтканда алыстан карап эле ошолорду кармагыла деп берки сотрудниктерге айтып турат деген ушундай сөздөрдү укканбыз. Анан биз басып келгенде ал ошо коляскада отурган маска тагып алып, коляскада отуруп туруп, алдыбызга өтүп бараткан ар бир адамдын токтотуп, сен каяка, кимсиң, мексиканскмын десе, американскмын десе кое бер, андан сырткары бардыгын бир бурчка чегиге жылгыла деп ал жака тургузуп, паспортторун алдырып атты. Биздикинде алып койду, турдук. Анан бир жарым саат тургандан кийин текшерип, анан обратно билеттерибизди, бирон отелдерибизди көрүп берди. Биз бирон кылып койгон отелге келдик. Бирон кылып койгон отелге келип, анан кийин бирон кылып койгон отелге келдик дагы. Түнү саат 12:30-1 болуп калган. Анан өзүбүздүн бөлмөбүздү алдык, кирдик, эс алдык. Эртең менен туруп машина алдык. Ошо күнү кечинде эле кирип кеттик границага. Границаны билбейсиң, ал жака эми барбасаң кайда. Анан ошол жерде бир калмык бир 2 семья машинасы менен кирип чыгып атышыптыр да, кайра разворот болуп кайра келип атышыптыр. Анан ошол немени онтоло көрдүм ошо. Эки акты карап алаксып калып атам, жолду карап. Жанагыны айттым. Ама местоположение таштап койсуңбу барганда десем,
Жоқ, мен сені таштай албаймын дейді. Сен не қылайын? Короче, қайерде екен примерно айтып берейін, осы жаққа не қылып картадан көрсетіп берді. Анан ал айтқанда мына барсаңар Т-образный болады, ошодан солға кетесің депчи. Анан біз машина алғанда айтайын, бардым, машина алдым. Таксимен барып $2800 Nissan Murano деген неме алдым, кроссовер. Қызым алдыға отырғыздым. Екі кішкентай баламды алдым қызден артына полға отырғыздым. Келіншегім менен баламды багажға жатқырып үстін жауып қойдым. Артымнан машинаның светі жанғанда парасы. Алдыда аквариум болып көрініп қалған. Өзім еле қалдым машинада, мындай қызымда кішкентай болғандықтан башы көрінбей қалды. Анан не қылдық? Үш жерде балдар мында отырыла деп бір чемодан таштадық. Біз Москвадан 5000-ге 3000-ге алған чемодан таштадық. Киімдерден ашықшасын таштадық. Сырасы жүкті азайтып, бәрі салыштырдық. Границаға жөнелдік. Границаға жақын қалғанда не болды? Т-образныйға келгенде жетейін деп болғанда ортоғым анда бордюр тесіп салыптыр. Bir tarafta öyle çok. Oңға кеткен мен солға кеткен ортосына Т-образныйға жетпей бордюр тесіп салыптыр. Мен болса навигатор оң жаққа қойылып қалған екен, мен бар оңға кетіп қалып тұрмын. Т-образныйға келгенде естіп кеттім, шу Т-образныйдан солға кетішім керек екен. Анан мен нарық бар разворот қайра келейін десем, Т-образныйдан қайра келіп қосылайын десем, бордюрдың кіре тұрған тешігі жоқ екен, кіре алба қойдым. Қысқасы қиыл айда бардым, кіре алба қойдым. Анан қайра встречный менен бұл бір тарапты эле жол. Границаға кирип кетет, границадан чыккан машина жол жоқ. Может, башка жактадыр, ал жерде жоқ. Анан қиыл айда бардым, кошула алба койдум дагы. Анан авариканы жаап туруп встречный менен анан айдадым. Айдап бір 500-600 метрдей келип, анан нарық бар разворот кылып келіп, қайра өзім линияма қосылып, анан ушул жакка келдим. Анан алдымда жанагы менден поворот жагы киргизип кой деп сурангандардын баарын киргизип аттым. Анан границага жакындап калганда жанагы офицер менден фонарик менен мындай документин көрсөттү. Мен болсо машинанын ичинден отуруп көргөзүп коюшат экен көпчүлүгү. Мен колуму сол колу менен айнекти ачып туруп, айнектен колумду чыгарып туруп эле көргөзүп койдум. Менин Россияда иштеп жүргөндө тахографтын карточкасы бар эле, чыгуу менен. Ошол мына жактын ID картасына окшош экен. Ошону көргөзүп койдум, сразу алып койбостон мындай бир аз кармап турдум, бир 10-15 секунд. Анан башты ийгенде болду деди. Алып койдум. Алып койдум да панельге коюп койдум аны. Ал мени карап турат. Анан машина жылып атканда жылып аттык, алдындагы машина туруп калды, анын астына жабышып барып алсам, подозрение кылып калбасын, дагы машинада ким бар деп калбасын деп, мен бир аз дистанция кармап аркаракта турдум. Ал мени караган учурда мен бакалашкада суу бар эле, суу ичип аткан адам болуп, алаксыган адам болуп койдум. Небраскага кирдим буюрса. Анан мен не кылып койдум. Суу ичип аткан, алаксып аткан адам болуп, алдында машина кирип кетип калды. Анда мен суу ичип бүтүп эле бакалашканын оозун жаап, шашылган адам болуп кирип кетип калдым. Ал мени, бул баягы көрсөткөн, анан жанагы көрсөттү, эми шашылып кирип кетип атат деп эле калып калды да. Ал жерден өзү текшерип, мындай бир артка кайтарды. Анан барды Кудайдан, ошентип эч кандай кыйынчылыгы жок эле кирип кеттик. Буга чейин угуп атканбыз көпчүлүгү ошол не болуп атты. Кудай көп мында разворот болуп атканын угуп жүрөбүз да. Анан ошого даянданып, кандай кылыш керек, ошентип келип калды. Эми
келдик, границага киргенден кийин баягы будка бар экен. Будкага токтоп ошол жерден айтышың керек экен. Ушундай полицейский убежище сураган келдик деп. Мен аны айтпастан будкадан өтүп кетип барып, наркы барып токтоп машинаны өчүрүп, анан кийин паспорттарды алып алып, өзүм окошкага жөнөдүм, жанагы будкага. Жөнөсөм, жана офицер айнектен карап түшүнбөй калды, эшикке жүгүрүп чыгып, токто мага келбе деп, рациядан кыйкырды. Ичкеридегилер жүгүрүп чыгып, 4 аял, 4 эркек 8 жүгүрүп чыгып машинаны жабылап калышты. Мени колумду артка кылып эле наручник салып, мындай колгап салып эле, мындай кол капкандай сейчас. Ошондой салып, анан кийин бутумду талтайтып, мени чөнтөктөрүмө карап машинаны ачып, машинада ким бар деди, анан мен айттым, балдарым бар дедим. Ага чейин киргенде келинчегиме айттым, мен кирдик, багаждан бери өтүп ал дегем. Ал ишенбей, чындап эле кирдик деп, ооба, чындап эле кирдик. Анан ал багаждан неге өттү, ичкериге өттү, багажда чоң балабыз калып калды. Эшикти ачканда балдарым уктап атты. Алар уктап аткан болчу, аны көрүп, анан кийин алар мындай спокойно болуп калышты да, тынчтанып. Анан алардын бардыгын жетелеп, акырын түшүрүшүп, жакшы мамиле кылышып, мени алдыга салып, алып кирип, анан колумду чечип, чөнтөгүңдө бар нерсени чыгар деп, чөнтөгүңдөгү бар нерсени тапаныңдын астында, кроссовкаңдын патегинин астында карап, бардыгын карап, не кылышты, текшеришти, оформление кылышты. Андан кийин анан дагы 2 өзбек бала келди, 1 кара аял келди. 9'ду салып алып, биз 9 тигилер 3 болуп, алар өзүнчө келишти. Анан 1 Ford Transit'ке минивенге салып алып, анан кийин бордерге алып барып, бордер контроль. Ош жака анан кийин камады. Ал жактан дагы сурап, текшерип, оруйсуңбу, орубайсыңбы? Ал жакта 2 сутка отурдук. Өзүнчө түрмө, кинодогудай. Туалети ичинде, унитазы. Азыр эми муну айта берсем, аябай көп болуп кетет. Узун болуп кетет. Кыскасы, 2 сутка ал жерде отурдук, 2 суткадан чыктык, гостиницага бардык, 2 күн турдук, Нью-Йоркко учуп келдик. Кыскартып айтпасам, видео аябай узун болуп кетет. YouTube'га жүктөшкө дагы аябай көп убакытты талап кылат экен. Ошондой достор, келдик 2 айча бекер жүрдүк. Мындайча айтканда документ иштери менен 2,5 ай келип квартира алдык. Квартирага 2300дөн 4 бөлүм төлөйсүң деди. Биринчи ай акыркы ай депозит, анан кийин баягы брокерский услуга. Эмеле жана посредник. Риэлторский услуга. Ошонто отуруп $2300 4 бөлүк төлөдүм. 4 бөлүк төлөдүм. $9200. 9300 ушунча төлөдүм, анан жашап калдык 2,5 айдай. Банковский картабызды бүтүрдүк, правабызды бүтүрдүк. Анан ишке чыгып, биринчи мында Бокстракта иштеп жүрдүм. Мен мурунку видеолорумда бар Бокстрак. Ошондо иштеп жүрдүм. Андан кийин пикап тракка өтүп, азыр пикап тракта ошондо иштеп атам. Анан эми пикап тракта канча таап атасың деген суроолор дагы сөзсүз бар. Ага да кыскача айта кетейин. Эми иштегениңе жараша. Канча баягы жүктү диспетчерден зависть этет да. Диспетчер сага жакшы эле берип, жакшы эле таап берип турган болсо, жакшы эле иштейсиң. Анан диспетчериң бир накашаң болсо, сага барган жериңде жатып кала берчү болсоң, иштей албайсың. Ошондой достор, эми жумасына бирөөнүн колунда шопур болуп иштесең, мындай айтайын, орто себен айтайын, жумасына 1,5 миң табасың. Жумасына орто себен. Андан жакшы да тапсаң болот, андан начар дагы 1000 дагы 800, 1200 да тапсаң болот. Эми орто себен ошол 1,5 миң тапсаң болот. Анан ошол 1,5 миңден 1 ай бою иштесең, ошондо 6 миң иштейсиң дейли. Анын эми минустары бар, чыгарайлы. Андан жеп ичесиң.
андан квартира төлөйсүң, андан адвокатыңа төлөйсүң, андан штраф алып калсаң аны төлөйсүң. Ушунда отуруп бир жарымы калат. Эми жарымы деле калганда 3000 калса деле, кандай сон де? 3000 сомго чакканда эле бир 300 миңге жакын акча болуп кетет. Ошону достор, мен кече күндө эфирде да айттым, прямой эфир болуп. Ар бир жерде бираз чыдаш керек, бираз кыйынчылыктар болот. Эч ким эле сени кучак жайып тосуп алып келсең эле иш даяр, квартира даяр, документин колуңда мына иштей бер дебейт. Өзүң аракет кылышың керек. Туристский виза менен барып иштесек болобу дегендер, бул жака виза границадан кирип алгандан кийин үйүңө коюп коесуң, визанын кереги жок. Бул жака келип, анан бул жактын өзүнүн правасын аласың. Российский права, Кыргызстан права жарабайт. Бул жака келип правасын аласың, окуйсуң, экзамен тапшырасың, праваны аласың, ошонун негизинде иштейсиң. Баягы разрешение на работе аласың, ННН social security аласың, ушундайларды аласың. Ушунун баардыгына убакыт керек. Силер баягы чамынча учуп келип эле тракып отуруп алам деген оюңардан кайткыла. Баягы барам 1-2 айда болуп кетем, 3 айда уже келе берем эсчө дегендер узагыраак мөөнөткө уруксат алып келбесеңер, келип алып манайыңар качып биз мындай элестетпедик эле деп кетип калгандар дагы толтурат. Ошон үчүн бардыгына дайын болуп, ысык суугуна, жеңил ооруна дегендей. Анан кыйынчылык сөзсүз болот, болбогу өтөн элбетенче. Анан мен силерди баягы аны айтып, муну айтып, көп нерсени айтып башыңарды оорутпайын. Келсеңер, өзүңөр ошону күбө болосуңар, көрөсүңөр, иштесе болот. Иштеп атабыз, Кудайга шүгүр. Силер дагы келип иштегиле. Бирок мындай бир айына $20,000 табат экенмин деп келе албагыла. Айына $20,000 табат экенмин депчи. $20,000 айына тапкандар жүргөнүнө 10 жыл болгон. Например, өзүнүн трагы бар, өзүнүн компаниясы бар. Өзү көптөн бери иштеп, иштин көзүн билет. Анан сен кече келсең, анан бүгүн каякта сага $20,000? Ошого мындай барам $20,000 bir жыл иштесем 200 миң иштеп алып келе берем деп план кылып келе албагыла деген ойду айтып келатам. Ошо достор, видео аябай узун болду.